Adamzat dünyası tümen bolsa, anda jер бетиндеги бийликти бүтүн бойдомага берип койгондон эмнем көрөм? Чыңгыз Айтматов адам философиясын адамдын ички дүйнөсүнүн доктору. Мындай сөздү бүгүн улуу жазуучунун 90 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан эл аралык Чыңгыз Айтматов жана театр аталышындагы фестивалдын ачылыш аземинде Каракалпакстандын эл артисти Базарбай Назарымбетов белгиледи. Анын айтымында туура 40 жыл мурун Каракалпакстанда казак элинин режиссеру Азырбайжан Мамбетов улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айтылуу Саманчынын жолу чыгармасын театралдаштырган. Бүгүнкү эл аралык фестивалга Каракалпакстан артисттери Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт жана Жамиля чыгармасын алып келишкен. Мен Чыңгыз Айтматовду енді дүниесінің бәрі таниды десем болады. Соны біздерде Чыңгыз Айтматов тууралуу айта берсе сөз бүтпөйт. Бүтүндөй аалам таанырында шек жок. Каракалпак элинде Чыңгыз Айтматовдун эң жакын досу болгон. Ал айтылуу Ибраим Юсуп. Мен бул залкарлар аркылуу келген ынтымакты 4 сапыр менен айткым келет. Бір-біріне достық күчлі, бір-біріне біріксе. Қырғыз елін обызбенен жырлайман. Алатауда ат талпағын көресе, Қаратаудан қара қалпағымды былғайман. Театрдын сыйкырдуу күчү тирүү сөздү, тирүү образды тартуулайт. Чыңгыз Айтматов болсо ааламдын акылман сүрөткери, сөзгө, образга жан берүүчү акылман. Бул сөздөр өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун атайын Чыңгыз Айтматов жана театр эл аралык театр фестивалынын ачылышындагы куттуктоо катында жазылган. Катты келген конокторго президенттин кеңешчиси Султан Раев окуп берди. Добро пожаловать в страну великих гор, в страну Манаса. Улуу тоолордун, Айкөл Манастын, Чыңгыздай уулдун мекенине кош келиңиздер. Бүгүн бизди улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ааламы бириктирип отурат. Айтматов жана театр. Бул театр чыгармачылыгынын символу, а театр улуу искусствонун жан дүйнөсү. Айтматов театрды сүйгөн жана театр дүйнөсүндө жашаган. Жазуучунун чыгармачылыгы сыйкырдуу театр искусствосунун эң жаш көрүүчүсүнөн тарта, кара адамдарга чейин арбап турат. Ал гана эмес, түстүү боек берип, жан дүйнө азыгы болуп эсептелет. Чыңгыз Айтматов чыгармалар аркылуу коомдун таалим-тарбия чөйрөсүндөгү татаал маселелерди терең талдаган инсан болгон. Бүт дүйнө эли таанып, кыргыз эли сыймыктанган жазуучу экенине ынанбай кое албайсың. Бул тууралуу сөздөрдү Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов фестивалдын ачылыш аземинде билдирди. Бүгүндөн баштап 7 мамлекеттен келген театр өкүлдөрү ушу өздөрүнүн өлкөсүндө коюлган Айтматовдун чыгармалары менен байланышкан спектакльдерди ушу 7 күн ичинде көрсөтүшөт. 12-синен 17-сине чейин. Бизде негизги 3 театрда болуп өтөт. Орус драма театрында, Кыргыз драма театрында, опера балет театрында. Бунун негизги максаты биз баягы Айтматовдун 90 жылдыгына байланышкан иш-чаралардын негизинде коюлган фестиваль. Бирок ошол эле мезгилде баягы театрлардын ортосундагы тажрыйба алмашуу. Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгына байланышкан Өзбекстанда 2 кино тасма жарык көрөт. Алар документалдык жана көркөм тасма. Көркөм тасма жазуучунун Кызыл жоолук жалжалым чыгармасынын негизинде кыргыз кинематографиясы менен биргеликте даярдалып жатат. Премьерасы 16 ноябрда Өзбекстанда көрсөтүлсө, 5 декабрда кыргыз журтчулугуна сунушталарын Калыстар тобунун мүчөсү болуп дайындалып келген өзбек драматургу Шухрат Ризаев билдирди. В Узбекистане очень любят. Өзбекстан эли Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын абдан сүйүп жана сыйлап келишет. Бул жылдын башында Өзбекстан элинин ажоосун залкар калемгердин 90 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча жарлыгы чыккан. Дал ошол иш-чаранын алкагында жылдын башынан бери чоң жумуштар бардык багытта аткарылып келе жатат. Алсак, китептери басылып чыгарылууда, атайын спектакльдер жарык көрүүдө. Жалпы 30дай өзбек театрларда жазуучунун чыгармаларынан даярдалган спектакльдер өттү. Фестивалдын максаты Айтматов ааламынын түпкүрүнө чейин таануу жана жаш муунду тарбиялоодо жазуучунун чыгармалары аркылуу улуттар арасында ынтымакты чыңдоо. Аталган иш-чарада жалпы 43 спектакль көрсөтүлөт. Ар улуттун аткаруусундагы 22 чыгарма катталса, ичинен талапка ылайык 19 спектакль катышууга укук алышты. Жыйынтыгында фестивалга 7 мамлекеттин өнөрпоздору катышат. Ал эми байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Аталган фестивалдын расмий жабылыш аземи 17 ноябрда болмокчу. Айза Камчыбекова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.